Электр энергияны үнөмдөөнүн 10 оңой жолу. Электр энергиясы коммуналдык төлөмдөргө коротулган чыгашалардын олуттуу бөлүгүн түзөт. Ошол эле учурда бул чыгымдарды азайтуу анчалык деле кыйын эмес. Электр энергиясын үнөмдөөнүн жөнөкөй жана эффективдүү жолдору менен алдыда таанышыңыз. Электр лампаларын алмаштыруу. Электр лампаларынын бир канча түрү бар. Биз кеңири колдонулган эки лампага токтолмокчубуз. Isытуу лампалары. Артыкчылыгы баасы арзан, колдонууда жөнөкөй жана кубаттуулугу кеңири диапазонго ээ. Кемчилиги 1000 сааттык жарык берүүгө гана жарамдуу. Ошондой эле ал өндүрүлгөн энергиянын 5% гана жарыкка, ал эми 95% жылуулукка айлантат. LED лампалар. Сарамжалдуу лампалардын мууну катары саналган LED лампалардын жарык булагы светодиоддор. Артыкчылыгы электр энергияны ысытуу лампаларына салыштырмалуу 10 эсе аз керектейт. 5 жыл же 30 000 саатка чейин жарактуу, коопсуз жана бузулууга туруктуу. Кемчилиги салыштырмалуу кымбат. Чайнекти тазалап туруу. Чайнектин ичиндеги туздардын катуу катмарлары жогорку жылуулук каршылыгын жаратат. Бул чайнектин ичиндеги жылытуу элементинин эффективдүүлүгүн бир топ төмөндөтөт. Мындан улам чай кайнатууда электр энергиясы көбүрөөк керектелет. Үйдүн ички жасалгасы дагы электр энергиясын көп коротуучу же үнөмдөөчү боло алат. Тактап айтканда, ачык түстөгү обои колдонуу жана шыптарды ачык түскө боёо бөлмөңүзгө күн нурларынын 80% чейин чагылышын шарттайт. Материал канчалык күңүрт болсо, ал жарыкты ошончолук аз чагылдырат. Андыктан караңгы бөлмөлөрдө жарыктандыруу үчүн көбүрөөк электр энергиясы талап кылынат. Лампадагы чаң жарыктын дээрлик 20%-ын өзүнө сиңирип алат. Электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу үчүн лампалар жана шам чырактарды дагы тазалоо маанилүү. Көпчүлүк бөлмө ичиндеги күңүрт жарык булагынан арылуу үчүн лампаны жаңысына алмаштыруу керек деп кабыл алат. Бул ар дайым эле туура эмес. Лампадагы чаңды сүрүү менен бөлмө ичиндеги жарыкты сезүүгө болот. Терезелерди жылуулоо. Биринчиден бардык жаракаларды оңдоп түзөө зарыл. Ошондой эле эскирген айнек терезелерди сапаттуу пластик терезелерге, эң жакшысы энергияны үнөмдөөчү айнектерге алмаштырыңыз. Белгилүү болгондой жылуулуктун 50%га жакыны терезе жана эшик аркылуу жоголот. Ошондой эле кыш мезгилинде терезелерге калыңыраак пардаларды илип, эшиктерди жана полдорду дагы жылуулоо зарыл. Мобилдик телефон менен ноутбуктун кубаттагычтары. Электрондук жабдыктарды жана түзүлүштөрдү колдонбогон учурда электр кубатынан сууруп туруңуз. Бул энергияны, акчаны үнөмдөп, өрттү алдына алат. Жабдыктар розеткага сайылып турганда, алар кубат алууну улантат жана чындыгында электр энергиясын керектөө көбөйөт. Акылдуу технологиялар. Заманбап курулуш индустриясында акылдуу үй түшүнүгү орун алды. Бул биринчи кезекте жогорку технологиялык түзүлүштөрдү жана автоматташтыруу аркылуу ресурстарды үнөмдөө жана коопсуздукту камсыз кылган системаны билдирет. Албетте, акылдуу функцияларды коюу үй курулуп жатканда сунушталат. Бирок кээ бир элементтерди даяр турак жайларга колдонууга болот. Мисалы, смартфонуңуздагы атайын тиркемелердин жардамы менен жылуулукту, кондиционерди жана жарыкты алыстан башкара аласыз. Бул сиздин энергияны керектөөңүздү көзөмөлдөөнү жеңилдетет. Телефонду кубаттоодо учак режимине которуңуз. Эгерде телефонду колдонуп жатып кубаттасаңыз, ал башка кызматтарды көрсөтүү менен электр энергиясын жай кабыл алып калат. Экран канчалык жарык болсо, ошончолук көп энергия керектелет. Компьютер ордуна ноутбук колдонуу. Ноутбуктар орточо эсеп менен 20-50 ватт электр энергиясын, ал эми компьютерлер орточо эсеп менен 60-200 ватт керектейт. Мунун себеби ноутбуктар батарейканын кубаттуулугу менен иштесе, компьютерлер тынымсыз электр энергия булагына туташып турат. Толук кубатталган жабдыктарды кубат булагынан ажыратууну унутпаңыз. Бул электр энергиясын керектөөнү кыскартууга гана жардам бербестен, ноутбуктун батарейкасын эң жакшы пайдалануу менен анын иштөө мөөнөтүн узартат. Адаттарды калыптандыруу. Ар бир адамдын жүрүм-туруму акчага айланарын баамдабаса керек. Бирок үйдөн чыгып бара жатып, электр жарыгын өчүрүү дагы үй бүлөнүн каражатын үнөмдөөнүн эң жөнөкөй ыкмаларынын бири.